Birinchi өкмөттөн жана баардыгынан да негизинде кечирим сурайм. Бүгүнкү резолюция негизинде фракциялык оюн эмес, баардыгы мындай өзү үчүн деген оюн болуп атат. Ошон үчүн эгерде биринчи өкмөткө карата төгүндөө жүргүзө турган болсом, биринчи өкмөт таанбайт деген ишеничтен. Биринчи оппозицияга биринчиге токтолуп кетсек, башчысынын сөзүн бүгүнкү күндө биринчи өкмөттүн мүчөсү Жакшынакай төгүндөп берди да. Биринчи өкмөт негизинде биринчи столдордун оюну ошол жерден эле бүттү десек болот да. Себеби башчысы биринчи оппозицияныкы мындай деп атканда, кыргыздардын ичиндеги баягы сүйүү качан артат? Баягы кыргыздар бир жерде биригиш керек болгондо, коркунучтуу болгондо, же болбосо ошондой бирөөнө жардам керек болгондо, сплоченность деген негиз бул сүйүүнүн артышы деген кылып көргөзүп да. Башкача айтканда, Тажикстанда баягы Баткенде ошо чек аралык маселелер болуп атса, Тажикстан менен кырылып атса, ошол жактар биригип, бири-бирине жан урап неме согушканы бул сүйүүнүн артышы дейт да. Демек, аны айтып атат, бүгүнкү күндө эгерде биз анда сүйүүнү арттырып туруу механизмин силердикин кабыл ала турган болсок, демек биз таласты Казакстан менен согуштурушубуз керек, көлдүги нарындарды Кытай менен согуштурушубуз керек, тиги неме Ош Жалал Баткенди Өзбекстан, Тажикстандар менен дайыма согуштуруп турсак, анда силердин механизмдер сонун иштейт, базар жок деп атат да. Бирок бул өзү негативдин аркасынан улана турган, башкача айтканда бир адамдын өлүмүнүн аркасынан, бир адамдын ыйынын аркасынан, бир адамдын жоготуусунун, башкача айтканда мындай курмандыкка чалуунун аркасынан келген баягы мекенге болгон сүйүү болуп атат да. Демек бул акталбаган механизм деп атабыз да. Анан мүчөсү чыгып туруп оңдоого аракет кылып атат. Бул негизинен ооба башчысы айткан, бирок мүчөсү ошого басым жасап атат да. Биз сырттан келген нерселерге көбүрөөк тыюу салсак, альтернатива жок болсо, биз өзүбүздүн мекенчил нерселерибизди жакшы көрүп, ошолорду кабыл алганыбыз бул сүйүүнүн артышы деп атат. Бирок кантип артып атканын көргөзбөй эле. Бүгүнкү күндө мен ачкы болсом борсокту жеп атам, же болбосо тойго барсам борсокту жеп атам. Бирок ал менин сүйүүм артышы болбой эле, болгону ал менин муктаждыгым болуп атат, же борсок жегим келгенден эле болуп атат да, башкача айткандачы. Ал нерседен дагы бүгүнкү күндө билбейм, мындай альтернатива эмес, тескерисинче аны конкурентоспособный кылып, ошол нерселерибизди өнүктүрөбүз десе, тескерисинче билбейм, реалдуураак болмок болуш керек да. KFC'нин ордуна билбейм, кыргыз тоокторунан сонун буттар жасайбыз деп, же болбосо тиги ошол эле кыскасы, буга көп фанга берилбей эле койгон, өзүмкүн неме толтуруп жетишим керек да. Биринчи оппозиция бүгүнкү күндө толук менен утулду да. Биринчи өкмөткө токтоло турган болсок, биринчи өкмөттүкү бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Эң негизгиси адамдарга баягы маданиятын, тарыхын, көп нерсесин биз билгизип турушубуз керек дейт да. Качан алар билгенде, ошондо сүйүү артат дейт. Бирок кантип дегенге бүгүнкү күндө алар деле жооп бербей эле. Бүгүн мен Атабековду угуп атам, тиги Курманжан Дапканы билип атам, Манасты билип атам, билбейм, Манастын сөзү менен сүйлөп атам, Манастын жети осуятын билип атам. Бирок менин ичимдеги арткан сүйүүнү кантип билем мен? Ошол нерсени көргөзүп бербей эле да, жеткирбей эле. Башкача айтканда, булардын механизми, сен кыргызсың, сенин атаң Манас, сенин жериң могу Кыргызстан деген нерсени эстетип туруш керек. Башкача айтканда, мектептеги Кыргызстан тарыхын чоңойгондо да окутуп туруш керек деген эле механизм болуп атат да. Бул эффектисин эч кандай көргөзбөй эле, арттырганын далилдебей эле, демек биринчи өкмөттө бүгүн утулуп атат. Эми бүгүнкү арттыруу дегенге биз мындайча аныктама берип коелу да. Биз бүгүнкү күндө сан менен көрөбүз, анан адамдардын ошо чогулушунан көрөбүз. Биринчи столдорду ачып берип атпайбы? Баягы адамдар бир жерге чогулганында депчи. Биз бүгүнкү күндө эмнеге көңүл бурбай атабыз? Эми ушул жерде мындай көңүл буруп койсоңуздар, эгерде кыргыздар иштебейт, кыргыздар жеп кетет деген коррупциянын нерсесине моюн бере турсак, анда бир да механизм иштебейт да бүгүнкү күндөчү. Ал нерсеге экинчи оппозиция акылдуулук кылат деген ишеничтемин. Эми ошол эле негизде бүгүнкү күндө Бишкекте жайнаган торговый центрлар салынып атат да. Анын ичиндеги оборудованиялар менен бардыгы ар бир эле орточо эсеп менен 30 миллион доллардын тегереги түшөт экен да. Башкача айтканда, Бишкекте бүгүнкү күндө мен билгенден 8 торговый центр болуп атса, ал орточо эсеп менен бизге көп болуп атат да. Бишкектин 5 миллион калкына, 5 миллион дедим, 1 миллион калкына 5 торговый центр бүгүнкү күндө жетиштүү болуп атат. Анын көбү иштебей да турат. ВФА менен тиги бета-сторичлердин состояниясын өзүңөр деле билет болушуңар керек да. Эми бүгүнкү күндө дагы 3 торговый центр курулуу пландалып атат. Эми ошол 3 торговый центрди 40 миллиондон көбөйткөндө 120 миллион болуп атат да. Башкача айткандачы, мамлекет механизм катары киргизип деп атам да, анычы. Ошол жеке ишкерлер менен атайын договор түзүп туруп, эми стадиондун курулушу. Жөнөкөй эле стадионду же болбосо 35-40 миң киши бата турган. Азыркы Дөлөн Омурзаков стадионуна 12 миң киши батат.
35-40 миң киши бата турган футболду жалпы эле олимпийский стадион курганга бүгүнкү күндө баардык аналитиктердин эсептеши боюнча максимум 80 миллион кетет да бүгүнкү күндө. Демек 120 миллиондон дагы калып калат. Биз жакшыраак кылып оборудование кылып же реклама кылып алсак болот. Башкача айтканда бир стадион курсак, калган жерлерге площадка курсак, эми биздин идеябыз негизинен спортту өнүктүрүүдө болуп атат да. Эми эмне кылып арттырарыбызды мындан силерге көргөзүп беребиз да. Биз өзүбүз эле көрдүк, жакында эле Кыргызстандын бул пандемияга чейин жакшы байкалган неме көрүнүш болчу. Бирок ошондо дагы 12 миң Дөлөн Омурзаков стадионуна 4 миң, 5 миң, эң көп 8 миң киши келген да. Анан бир жолу неме эсиңерде болуш керек, Япония менен ойногондо толгон болчу стадиончу. Демек, бүгүнкү күндө булар айтып аткан согушу жок эле, негатив жок эле, позитивдүү нерседе атаандашуунун негизинде кыргыздарды бириктирсек болот экен биздин механизмде. Демек, булар айтып аткан кыргыз үчүн жан уроону, мен кыргызмын, кыргыздар жеңсин, кыргыздар утсун деген механизмде ушул жерде кошсок болот 15 секундда. Эми кантип деп атабыз? Ошол эле бир стадионду курсак, баардыгыбыз спортко көңүл бурсак, баардык жаштарыбызды ошол жака тарта турган болсок, шарттын жоктугунан бүгүнкү күндө Кыргызстан өнүкпөй атат. Биз Реал Мадрид, Барселона деп атабыз. Эгерде шарт түзүп, башка жактан ошол акчаларга футболисттерди алып келип, биздин оюнчулар, футболдук клубтар тиги неме Европанын ареналарына чыга турган болсо, биз дордой алга Кыргызстан же болбосо тиги Алай деп эле ошентип жан ураганыбыз бул биздин арттыруунун немесин механизмин көргөзүп берет. Экинчи өкмөт башчысынын төгүндө өзүнүн соңгу үчүн экинчи аппозиция башчысы Антонио алгачкы сүйлөгөн сөзүңүздөн башталат. Рахмат, урматтуу. Анализден баштайын биринчи столдон. Биринчи столдун өкмөтү чыкты дагы бизге көп мындай кылыш керек деди дагы, то есть мындай результатка жетишибиз керек деди. Бирок ошол результатка кандай жетебиз механизм сунуштаган жок да, мындай кылсак жакшы болот эле деген ойлорду айтты. Бир дагы механизм биз мындай кылсак жолун көрсөтүп цепочка менен мындайга жетебиз, натыйжасында мынол киши азыр жаман ойлойт эле, эми жакшы ойлоп калат дегенге жеткирип берген жок. Эгер ошол силерге жеткен болсо, анда билбейм, же докручивать эткен болуп каласыңар, алардын ойлорун же болуп каласыңар. Мен отурдум, ушунчалык суроо дагы берип көрдү, түшүнөйүн дедим, түшүнө алган жокмун. Кантип дагы ошентип эле азыр мен азыр турамынбы? Ошол согушка барып калсам, кантип менин аң сезимим көбөйүп калат экен, мен эмне үчүн сүйүп калат экенмин дегенге цепочка, логический цепочкасы жок болуп, түшүнүксүз болуп калат да, көп нерсени айтып атты. Эми оппозиция чыкты дагы айтып атат, союз алдындагы немени цензорду түшүрөбүз деп атат да, железный занавес кылабыз дагы, только Кыргызстандын ичинде болгондо башка эч нерсе кылбайт, сырттан эме жабылып алабыз деген ойду айтып атат да. Жабылып алды, көрдүк. Советский Союз эмне болду? Ошончо жабылганда дагы кайра деградация болуп жок болуп кетти, как улут катар мамлекет ыркырап түшүп калды, туурабы? Ошондой. Эми көрүп атабыз, тарыхта бул эме бербей атат да, натыйжасын бербей атат булардын механизми. Демек иштебей атат бул механизм. Иштебеген механизмди кабыл алган уже эле туура эмес деп атат. Анан туура эмес деп айтып атабыз да биз. Эми дагы бир немеси болуп атат, ошол согуш менен неме кылабыз дегенге бир аз каршымын да. Эми бир дагы бөлүм мындай адамдардын биздин немелерибиз ошол мекенди сүйгөнгө наоборот баягы жакшы эмес, жаман көрсөтүп коет го дейм. Бизде эми ушинтип түшүндө бизди өлтүрө берсе туура эмес да, согушка жибере берсе да. Бир аз амаралдуу мындай механизм болуп калды деп ойлойм да. Эми экинчи столдорго өтөйлү. Биздин түзмө-түз клэш кылган оппоненттерибиз мындай деп атат да. Торговый центрлердин ордуна стадион курабыз деп айтып атат да. Бирок негизги проблема эмнеде болуп атат? Ошондо өздөрү айтып атат, өздөрү каршы келип атат да. 5 миң адам келди деп атат, туурабы? Тиги Дөлөн Омурзаковго там 20 миңдей 18 миң адам бата турган жерге. Демек, көйгөй стадиондорду курганда эмес экен да, мындайча айтканда. Булардын механизми иштебейт экен. Ошол стадионго кишилерди алып барганда болуп атат да, көйгөйчү. Ошону айтып атам, урматтуулар. Ошол стадионго эмелерди, кишилерди алып барыш үчүн, ошол спортту биринчи очередь мындай биздин мындай углубление мындай сунушубузбу, популяризация кылыш керек ошол спортторду. Урматтуу, биздин механизмибиз бир аз өзгөчөрөөк мына боюнча, бул бир механизм да. Кыргызстанда болгон биз маданият менен спортту колдойбуз. Ошол эле көкбөрү болобу, башкасы болобу, бирок биз мындай кылабыз. Күчтүү мамлекеттер менен ойногонду кылабыз. Ошол эле эмне үчүн Япония келгенде же Японияга барганда биз аны көрөбүз. Дегенде биз булар менен тең ата экенбиз деген ойлор келет да. Даже не важно, биз жеңдикпи, жеңилдикпи, бирок ошолор менен ойногондун негизинде болду. Бул реалдуу нерсеби? Реалдуу нерсе, урматтуу. Ошол эле Япония менен же Испания менен мындай кандай болсо да, мамлекеттик деңгээлде болсо да сүйлөштүп, ошол оюнду уюштурган, футбол боюнча болобу, волейбол боюнча болобу уюштурган мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Мына биздикилер ойнойт экен, жүргүлө деп көрсөңөр, бериңиз. Айтып атпайсыңарбы, спорт менен өнүктүрөбүз депчи, спорт менен такыр айыптенбеген, кызыкпаган адамдар эмне болот? Мындай да, мен дагы досторум бар спортты эч качан көрбөгөн эме кылган.
Объединенный Арабский Эмират менен ойноп туруп, жеңип туруп, акыркы минутада голду киргизип койгондо, ошондо спортко кызыгып, кыргыз экенин деп сыймыктанып калгандар дагы болду да. Ошондой моменттер, ошондой жеңүүлөр же ошондой күрөштөр карактерин көргөзгөн кезде кыргыз экенин сыймыктаганды көрсөттү. Ошол моменттерде адамдар баягындай мекенин сүйгөндүн деңгээли азыр мына төмөндө отурса, көрдүбү ошол япондар менен тең-метең ойноп атат. Же кача ошо чуркуп атканын көрүп, мен ошолор менен тең экенмин деп атат. Азыр биз кандай учурда жашайбыз? Кыргыз эң артта калган мындай кандай десем, эң өзүн чүнчүп турган калкпыз да азыр мындайча айтканда. Бул жактан казактар басмырлайт, бул жактан кытайлар, өзбектер өзүбүздү мындай сезип турган кез. Ушул кезде ошол эле күчтүү өлкөлөр менен ойноп атсак кандай сонун болот? Ошо менен ойногонун көрүп алып өзүбүздү мындай механизм киргизип атабыз. Ал мындай финансы дагы затрата жок. Эч кимди мажбурлабайсың, жөн эле международный отношения аркылуу кыла турган нерсе да, урматтуу соттор. Бул реалдуу нерсе, ошол немелерди көргөндө биз жетип атабыз. Ошо ойнодук, көрдүк, япондар менен, ошол Месси менен биздин Азамат Байматов чуркап жүрсө эле сонун болот. Эми маданиятты айтайын. Маданияттан карагыла. Модный немелер келет, биздин кыргыздарды Кыргызстан ичинен эле өткөргөнгө. Аларга жөн эле чакырып койсоң келе турган мындай нерсе да. Биз Кыргызстанда мындай немени өткөрөбүз дейбиз. Даже мына Всемирный игры кочевников болду Кыргызстангачы. Ошону өткөн эле кыргыз, канча кыргыздын мен кыргыз экенин деген сыймыктанган деңгээлин көтөрдү. Ошол сыяктуу мероприятие маданият жактан болобу, спорт жактан болобу, ошондойлорду өткөрүп турушубуз керек. Ага биз кылабыз десеңиз, урматтуу соттор, ошол эле мына Мегаком болобу, кимиси болот, Патриот эмелер акчасын дагы чыгарып берет. Эме мындай бул жерде мамлекет дагы каражат кетирбей ошондой кылабыз, демилге көтөрүп атабыз десеңер, Салымбеков дагы чыгарат, башкасы деле чыгарат, баары чыгарат турган мындай патриоттук сезими бар жагы, патриотту жокторду тартып кете турган бир механизм да бул, мындайча айтканда. Мен акчам барбы, мен патриотмун, мен бир нерсени уюштурдум. Ошонун артынан патриот эместер дагы көрөт да, кыргызда биздин өлкөбүзгө келди. Жок патриоттон да кичине пайда болуп атат да. Мен жакында Бурана Fashion Week деген мероприятие өттү. Эме боюнчачы, модельерлердин эме болчу. Тувадан келди, ар өлкөдөн келди. Ошону көрүп атып мен кыргыз экенин сыймыктандым. Биздин эле модельдер даже жаман кийими болсо да, бирок биздики ошолор менен ошо тең чыгып аткан, ошол маанилүү болду да. Ооба, өзбектер чыкты, сонун кылып чыгарышты, прям восточный эме болду. Тувиндер чыкты, француздар чыкты, ошолордун арасында кыргыздар чыккан. Негизи эле биз ошондойлорду уюштуруп эме кылганыбыз эң маанилүү деп атабыз. Эми биздин негизги философ дагы биз киргизген эмес, сунушубуз бул адамдарды эгер ошондой эле жаман болсо 15 секунд кошуп коебуз, оюм жетпей калды. Башка өлкөлөргө жиберебиз. Эки түр жок. Бир позитивдүү, бир негативдүү. Позитивдүү жөнөткөндө баягы мен өлкөмдү жаман көрөм, тигиндей мындай дегендерди аларды эмеге жиберебиз. Афганистанга жетишпеген өлкөлөргө. Мен мекеним жакшы көрөм дегендерди Америкага жиберебиз. Өнүккөн өлкөлөргө жөнөтөбүз, чтоб ал жактан да жакшы нерсени алып келип берип тургангачы, чтоб өзүн ал жакта жүрүп өзүнүн мекенинен сыймыктанып, мындай мен дагы өнүккөн бар өзүнчө деп жүргөн. Рахмат. Оппозиция партиясынын төгүндө өзүнүн линиясын бекемдөө үчүн экинчи өкмөт мүчөсү чыгып, сизге берилген убакыт 6 минутта алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталат. Саламатсызбы, биздин катнашчылар жана биздин талапташтар. Эми биринчи эле теманы айтып кетсек, бүгүнкү күндө ар бир палата бирден мекенге болгон сүйүүнү арттыруу үчүн механизм сунуштайт деп атат урматтуу соттор. Ар бир палата бирден, жомартты же биздин палатаны кайталаш керек деген эме эмес. Ошон үчүн биздин экинчи оппозиция автоматтык түрдө 4-орунга түшүп калды. Эмне үчүн? Популяризация деген тиги модный сөздү кошуп койсо эле жаңы идея болуп калат урматтуу бүгүнкү күндө. Спортту деген спорт аркылуу биз адамдардын башын бириктирип ошо мекенге болгон сүйүүнү арттыртабыз деген идеяны биз айттык да, урматтуу бүгүнкү күндө кайталап коюп, буларга эч кандай плюс болгон жок. Булар автоматтык түрдө 4-орунга түштү. Балки маданиятты кошуп койдук, биз маданиятты дагы популяризация кылабыз депчи, бирок кантип популяризация кылат, анын механизмин сунуштабай эле болбосо, кантип ошол маданиятты популяризация кылган аркылуу менин мекенге болгон сүйүүм артып кетип атат, кантип аныктайбыз, аны да көрсөтүп бербейле урматтуу бүгүнкү күндө жөн эле сүйлөп атат да. Эми кандайча биздин идеябыз кандайча артарын дагы да көргөзүп берем да урматтуу бүгүнкү күндө. Биз бүгүнкү күндө именно мекенге болгон сүйүүнүн арткандыгын да ченей алабыз. Кандай жол менен арттырарын бүгүнкү күндө түшүндүрүп беребиз. Ким айтып атпайбы, Тилек мырзачы, бүгүнкү күндө значит Гой деген кишини стадионго алып барууда турбайбы? Мисалы 36 миңдик стадионго 7 миң эле киши барып атат депчи. Ошону айтып атабыз бүгүнкү күндө урматтуу. Биринчиден жок, кечиресиз. Значит, бүгүнкү күндө Гой деген эмне болуп атат урматтуу? Значит, эмнени айтып атабыз да биз урматтуу бүгүнкү күндө механизм сунуштап аткан. Ооба, биз айтып атабыз 36 миңдик стадионго бүгүн 7 миң киши барып атат. Бирок биз механизм сунуштап аркылуу биз спортту
спортту мисалы жайылтып, спорттун жакшы экендигин деметип анан көңүл буртуртуп туруп анан ошол жерге 36 000 кишини алып барабыз деп атабыз. Кандайча мисалы менин жаныма жөн эле бала басып ары бери басып атса мен көңүл бурбайм да, мага ухаживание кылып гүл берсе анан көңүл бурам да, көңүл буртуруш керек бүгүнкү күндө деп атат. Ошол биздин механизмда. Эми өзүңүздүн оюңуз кандай жардам берет? Жок, рахмат. Макул. Сиз айтып аткан ошол айтып бериңизчи. 30 000 стадионду толтура албай туруп, эмне үчүн силер дагы 5 стадион курам деп атасыңар да? Мен ошондой акылга сыйган логикасы жок болуп атат да. Эмне үчүн? Механизмге эмне кереги бар анын? Урматтуу, бүгүнкү күндө спортту биз биздин механизм стадион салуу деген жокпу, спортту өнүктүрүү деп ачык айкын айтты да урматтуу. То есть стадионду салуу менен биз спортко көңүлдү бурабыз деп атабыз да, көңүлдү буртуртабыз. Мына силерге спортко кызыккандар болсо, биздин стадионго келгиле, силер үчүн стадион салып атабыз, 3 торговый центрдин ордуна. Келгиле, канча биз деген эмне үчүн футболду премьерге алып атабыз? Потому что көрүп атабыз дүйнөлүк деңгээлде футбол деген көңүл ачтырта турган, экономиканы көтөрө турган бир спорттун түрү экендигин урматтуу. Ошон үчүн айтып атабыз, биз бүт спорттун түрлөрүн өнүктүрүү менен ошол стадионго кишилерди алып келели деп атабыз. Биз стадионду жөн эле салып койбойбуз да, урматтуу. Ошол стадионго машыгуучу шарттарды түзөбүз, спортчуларды тартабыз. Стадион куруу бул жөн гана механизмдин бир жолу деп атабыз. Стадион куруу жол. Эми урматтуу, бүгүнкү күндө эмне үчүн биз биринчи өкмөт же биринчи оппозицияларга алардыкын караганда, мисалы биринчи оппозиция, биринчи өкмөт төрдүкүнө караганда айтып атпайбызбы урматтуу? Биз давайте позитивдүү ключто кылабыз депчи, то есть ар бир областта согуш боло берген негативдүү ключто атат. Биз позитивдүү негизде спортко көңүл бурдуртуу менен бүгүнкү күндө адамдардын башын бириктирип, анан ошол бириктиребиз деп атабыз да. Анын артынан урматтуу толтура позитивдүү немелер келип атат да. Биринчиден экономиканы көтөрүп атабыз. Экинчиден жумуш ордулары пайда болот. Мисалы элементарный стадион салсаң, ал жерде киши иштеш керек да, урматтуусу. Жумуш орду пайда болгондо жанагы эле жумуш орду шарттарын түзүү. То есть биздин стадион кургандыгыбыз спортторго адамдарды алып келгенибиз толтура, андан аркада позитивдүү нерселерди алып келип атабыз деп атабыз урматтуу. Ошондой эле биздин эмне үчүн бүгүнкү күндө спортту өнүктүргөндүгүбүз адамдын сүйүүсүн арттыртат деп атабыз урматтуу. Себеби мисалы спорттон сен спортту элементарно машык алчу жериң болсо стадионуң, сен билбейм кыйынчы спортчулар чыкса элементарно башка мамлекеттер менен таймашып атканы, жеңип аткандыгын көрсөң, сен сүйүү деген по-любому ички сезим, то есть позитивдүү сезим деп атпайсызбы? Ошол сезимиң артат деп атасыз. Артканын кандайча билебиз деп атабыз урматтуу. Ошол 36 000 место 36 000 кишиге толгондо ага сүйүү артыптыр деп билебиз деп атабыз. Значит, механизмибиз кандай жол менен иштерин дагы ошондо өлчөй алабыз деп атабыз бүгүнкү күндөчү. Эми мындай общий анализ жүргүзүп кетейинчи бүгүнкү күндө. Биздин бул палата эмне үчүн жеңилип атат? Бул палатанын механизми эмне үчүн иштебей атат? Булар циркуляция механизмин сунуштап коюп атат да бизге урматтуу. То есть позитивге жетиш үчүн бизде негативдүү нерсе болуп туруш керек. Негативдүү согуштар, билбейм, мекенге болгон буют бизди бириктирип туруш керек деп атат да. Ладно, макул, бир согуш Баткен деген согуш аркылуу биз бириктик, мекенибизди жакшы көрдүк. Андан кийин бизге дагы бир негативдүү бир ключ керек болуп атпайбы? Андан ары дагы биздин деген күйүүбүз эме бириктирип туруш үчүн бул циркуляция механизмда жакшы жаман дегенчи бул эч кандай сүйүүнү арттырбай турматсыз. Экинчи урматсыз биздин биринчи өкмөттүн идеясы эмне үчүн слабый болуп атат? Анткени болгон эле статус-кво менен ойноп койчу турматсыз. Бир жаңы же болбосо именно иштей турган новизна эме механизм сунуштап эле бүгүнкү күндө биз айтып атабыз. И так деле бизде андай мультиктер, андай кинолор бар. Аларды угуу менен биз деген чын эле сүйүү артып кетет деген азыркыдан дагы биле албайбыз, себеби статус-кводо эле механизм деп атабыз. Ал эми эки биздин палатаны салыштырып көргөндө, булардын популяризациясына караганда биздин спортто өнүктүрүү идеябыз кандай күндө да биз депутат себеби биз биринчи айттык да, кандай күндө да бизден кийин Альперичева 15 секунд эмнени айтса дагы биздин спортто өнүктүрүүбүз өйдөрөп турат, анткени биз биринчи айттык, Адилет Түркбел алып карашыбыз керек да. Биз айтып атабыз, спортто өнүктүрөбүз, стадионго кишини жыйнайбыз, чет мамлекеттерге жиберебиз, ошол жерге жумуш ордун түзөбүз. Ошентсек бир азга болсо дагы канчалык деңгээлде да биз адамдардын башын бириктиребиз, намысын козгойбуз, о деп биздин командага балек кетет, ошонун артында сүйүү дагы артат. Биз аны санын өлчөм менен дагы өлчөп дагы алабыз.
жалпы оюндарга анализ жүргүзүп, оюнду жыйынтыктоо үчүн экинчи аппаратта мүчөсү чыгылат. Сизге берилген убакыт 6 минутта алгачкы сөз саналат. Курматтуу аудитория, каттап берсеңиздер. Соттор палатасы тарапташтар жана каршылаштар Айбек Кожоева экинчи оппозиция. Эми мен азыр төгүндөөдөн баштабай, биринчи эле өзүбүздүн линияны куруп, анан кийин төгүндөө жасагым келип турат. Азыр Актилек мырзанын сөзгө убактысы жетпей калды, ошондуктан өзүбүздүн линиянын экинчи пунктун мен да куруп калып, анан кийин анализге өтөм да. Анда эмесе биз башында айтып кеттик. Ооба, булар футболду алып чыкты, бирок биз бул жерде футбол менен биздин механизмде айырмасы мында болуп атат. Булар стадионду салып коюу менен болгону футболго сүйүп атат. А биз болсо ошондой спорттук же болбосо маданий иш-чараларды Кыргызстандын атынан өткөрүп атканыбыз үчүн эл аралык деңгээлде ошондой конкурстарды биз уюштуруп аткан үчүн мамлекетибиздин мекенге болгон сүйүү артат. Бул жерде эки статуско атакта кырбашка, сен жөн эле футболду сүйүп калбайсың, сен Кыргызстандын атынан ошол нерсе болуп аткан үчүн мекенди сүйөсүң деген нерсе. Эми өзүбүздүн экинчи линияга өтөлдү. Биз мынтип айтып атабыз. Позитивдүү жана негативдүү нуктада карайбыз. Адам качан бир нерсени баалайт же сүйөт, ошол нерсени жоготкондо биз мынтип айтып атабыз. Актилек мырза айтып кетти буга чейин, эгер сен мамлекетти жаман көрүп аткан болсоң, жанагы остановкада кыргыздарды сөккөн, кыргыздар силер лохсуңар, колхозуңар деген сыяктуу кыргыздарды, кыздарды, балдарды иши кылса, Афганистан, Индия, Бангладеш, Пакистан сыяктуу өнүкпөй калган биздикиден состояниясы эмеси жашоо шарты хуже болгон мамлекетке 6 айгабы, 1 жылгабы жиберип кое турган болсок, алар ошол жердеги биздикиден хуже состоянияны көргөндөн кийин Кыргызстандын түзүгүрөөк экенин билет дагы, Кыргызстанга жок дегенде мурда сүйбөй атса, 1% болсо дагы сүйсөң артат. Бул деген ошол жанагы биздин булар суроо берип аткан индикатор ошол жерден көрүнөт. Сен Кыргызстан жакшы экен деп ойдун келгени уже сени сүйүү пайда болгону. Андан кийин экинчи позитивдүү нуктада кандай? Мен бүгүнкү күндө Германияны же болбосо Американын кыялданып Кыргыздар болбойт, Кыргыздар өлүпөй турган болуп калдык, саясаттан башка, Матраимовдон башка тема жок деп аткандар үчүн вот бар Америкадан барып окуп кел дагы, сен ошол жерден тажрыйба алып Кыргызстан үчүн кел деп туруп, мамлекет катары билим берүү министрлиги катары платформа же болбосо программа сунуштайт. Ал жерде бизге окшоп кыйын болуп тил үйрөнүп алгандарды Америкага жөнөтөбүз дагы, окуп келгенден кийин Кыргызстанга кызмат кылып аткандыгы бул ошол сүйүүсүнүн показатель болуп эсептелет. Суроону кабыл албайм, силер дагы кабыл алган жоксуңар. Андан кийин ошон үчүн кабыл алдырдым Актилек атайын. Адам болсуңар. Андан кийин мынтип айтып атат да, буларчы якобы экинчи өкмөттүн биз идеясын уйдап койдук. Жок, мен кайра түшүндүрүп берейин. Ооба, өкмөт тарап айтып атат, 3 торговый центрдин ордуна биз стадион сала турган болсок, спорт өнүгөт, анан жок дегенде 7000 киши чогулат деп. Ооба, хорошо, биз буга макулбуз. Бирок биздики аны жокко кылуу же болбосо аны уйдап алуу эмес. Кыргызстандын атынан ошондой спорттук иш-чараларды не то что там бир Барселонанын футбол клубун же болбосо футболун, волейболун эмес, биздин улуттук оюндарды дагы көптөрүн айтып кетти. Же болбосо билбейм, тоз коргоо сыяктуу Кыргызстандын өзүнүн улуттук оюндарын, конкурстарын уюштура турган болсок, мына ошондо сүйүү пайда болот. Кыргызстан демек эл аралык деңгээлдеги уюштурууларды, мероприятияларды уюштура алат экен. Буга мисал кылып айтып кетти. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, негизи эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ушул сыяктуу нерселерди уюштуруу менен биз Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги рейтингин көтөрөбүз. Рейтинг көтөрүлгөндөн кийин, естественно, адамда гордость пайда болот. Эмне үчүн? Мекен үчүн гордость пайда болуп аткандан кийин, демек сен уже мекенди сүйө баштайсың да. Буга чейин 40% сүйсөң, эми 80% сүйөсүң деген нерсе. Эми суроону кабыл алам, жогорку мырза. Убакыт. Сиз айтып атпайсызбы, бүгүнкү күндө тиги мен барып көрүп келгеним, то есть мен Кыргызстандан жаман жерди көрүп келгеним, кичине болсо да өстүрөт, Американы көрүп келгеним, багыт бар экен дегенди көргөзөм депчи. Бүгүнкү күндө мен эч жакка барбай эле билип атам, Африкада суусаа өлгөн аткан, сууга жетпей аткан адамдар бар экенин, Европа бизден сонун жашарын, мындайча айтканда, признание менен, то есть мындайча мамлекетте сенден төмөн жашагандар бар, жогору жашагандар бар дегенди мен кабыл алып эле, бирок Кыргызстанды андан кантип сүйүп кетип атканымды силер кантип көргөнсүңөр? Ошон үчүн айтам, биз так эле бүгүнкү күндө социалдык тармактардан көрүп атабыз, Америкада, Африкада тынчыраак, Африкада адамдар суусап өлүп аткандыгынчы, бирок биз аны жол терроризм менен сезген жокпуз. Мен эмне үчүн башында айттым, сен качан колуңда бар нерсени жоготкондон кийин, анан сен ошонун бардыгын сезесиң, ошондо гана сүйүү пайда болот. Сен Кыргызстандан билип атасың, бирок по-любому башкалай айтасың да Кыргызстанда. Ошон үчүн сени Кыргызстандан Алтайга көчүрүп сүрүп чыгаралы, сен сүйүп каласың. Келгенден кийин биз еще сага кошумча айтып кетейин, Алтай сурап беребиз. Алтайдын ичинде сен Кыргызстандын жараны катары полноценный өзүңдүн кандай сен Кыргызстанга сүйүүңдү же болбосо кандайдыр пользаңды тийгизгенден кийин гана сага жарандыкты беребиз. Ага чейин сени Кыргызстандан чыгарып жибергенде биз сенин жарандыгыңды алып коебуз. Бул бүгүнкү күндө реалдуу нерсе. Суроону кабыл алам, убакыт.
силер ошол жөнөтүп аткан адам Кыргызстандын сыртынан чыгарып салып кыйнаган адам Кыргызстан үчүн канчалык билем жакшы көрүп иштеп берет, бул бир. Экинчи нерсе, Кыргызстандан жакшы жерге барып келип алган адам ал эмне үчүн кайтып келет? Үчүнчү, дүйнөлүк көчмөндөр оюнун бир эмес 2 жолу өткөрдүк, кантип сүйүп калдык Кыргызстанды. Мисалы, ошо 3-суроодан баштайында 1-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 1000-2000 ыктыярчы катышкан болсо, 3-көчмөндөр оюндарында 14000ге чейин ыктыярчы катышкан. Салымды кошом, эгер болсо дагы Кыргызстандын ошол иш-чарасын аткарууга мен салымды кошом дегендердин санынын көбөйгөнү бул уже биздин индикатор, биздин ошо баллообуз. Андан кийин эсте Афганистанга барып жашап келе турган болсо, ооба ал жакта биздикиден хужаны көрөт. Кыргызстанды эмне ушунчу эле сүйүп калмак беле? Ооба, бирок Кыргызстанда мындан шарт буга караганда жакшы экен деген ойдун пайда болгону уже сүйүнүп пайда болгон деп айтпадымбы буга чейин. Андан кийин Америкага ооба барып келди. Ошол жерде мисалы кыргыздарды Россияда эле экинчи сорттогу адамдар катары көрөт да. Сен ошол жерде 1000 өнүккөн жерде сонун жашоо шартта жашасаң дагы сени экинчи сорттогу адам катары көрүп аткандан кийин адамда пайда болот ой. Мен билем, Кыргызстан менен нормаль жашап жүрсөм болор экен деген ой пайда болот. Мунун ушунун баары адамдардын аң сезимин ойготот дагы. Адамдын аң сезиминде ой пайда болгондон кийин адам по-любому эмоционалдык жактан козголот дагы. Ошол мекенге болобу, же болбосо жабышкан кыштап келсе, жабышкан салынып баштайсың. Ошол эле сыяктуу сүйүү пайда болот деген сөз да. Эми анализге өтөлү да, канча мүнөттөн калды билбейм. Биринчи өкмөт тарап бүгүнкү күндө эч кандай жаңылык киргизгөн жок да. Мен суроо бердим, эгер мен Димаштын же болбосо билбейм, эмне деген ырчылар бар, иши кылса, зарубежный ырчыларды угуп аткан болсом, мен кантип эле колумуздун пульсун угуп калам да, боюмда бар кезде. Бул реалдуу эмес. Биз кантип деген суроого жооп ала алган жокпуз. Азыркы статистикадан эч кандай айырма жок. Экинчи, биринчи оппозицияны буга чейин толтура жолу эметип кетишти, бирок булардын айтып атканында толчок бар да. Негативдүү, то есть жакшы нерсени баалаш үчүн жаман нерсени баштан өткөрүш керек деп. Бул 15 секундда Баткендин баарын эле согуш ачып эмес, болгон ошол согуштардан биз Кыргызстанды баркын билебиз деген идея менен биринчи оппозиция өткөрдү. Экинчи столдордо болсо, ооба, жакшы идея менен чыкты. Бирок бул жерде биздин идея углубленный и еще жаңы эме болгон үчүн биз утутабыз да. Булардын идеясында только футболду эле сүйүп калат, и все, Кыргызстанды сүйбөйбүз аны менен. Чоң рахмат. Айта